Салам достор, бүгүн биз болсо Кореянын базарына келдик. Бул түйүнчөк болсо менин баштыгым, муну чечкенде чоң сонун баштык болуп калат. Анда эмесе кеттик эле. Бул жакта базардын ичинде эле дүкөн бар экен. Дүкөндүн ичинде ушу Корея салаттары бар экен. Чогуу көрүп көрөлү. Бардык эрежелер сакталып тургандай көрүнөт. Колдорунда мээлей кийип, ооздорунан өйдө жабык, маска, силекей түшкүрүп, антимиткенде түшпөш үчүн. Бардык тамактын түрлөрү, бардык кимчинин түрлөрү, мында ачуу салаттар. Бул болсо тооктун бутунан жасалган куурдак экен. Бул жумурткадан жасалган салат, бирок жеңил эле жасалат, жегенде аябай даамдуу. Бир күнү болсо үйдөн чогуу жасап көрөбүз ушул тамакты. Бул болсо мындай барыңар билгендей бибимбап деген да тамагы бар экен. Бул жумуртка болсо мындай духовкага бышырылган эме, кайнатылган эмес, ысыкка бышырылган деп айтсам болот го. Ичи мындай күрөң болуп бышат. Корея кухнясы ачуу болот. Мындай кылып жасап аткан кездери. Дагы эле карасаңар, салаттын аягына чыга элекпиз. Аягы көрүнбөйт дегендей, көбүнчө салаттардын баары улуттук салаттарга кирет бул жердеги. Мен бул жактан салат алдым. 4 түп салаттым 17 миң болду. Бул магазинден чыктык. Эми базардын өзүн көрүнүшүн көрөлү. Карасаңар, көбүнчө учурда жерге эле коюп сата беришет. Эч ким иренжибейт, эч ким мындай буга деле каршы эмес. Ар ким эле уш жерден келип, соодасын кылып кете берет. Өзүңөр жакшылап байкасаңар, тараза көп көрүнбөйт. Мынакей бардык нерсени штучна же мындай идиш аяктар болот. Ошо идиш аяктын көлөмү менен сатат. Тараза чынында көрүнбөйт. Кээ-бир жерлерде бар, бирок көбүнчө учурда жок. Бардыгы штугуна жараша баасы турат. Бир штук арбуз килограммдап сатылбайт, бир штугу бар окшош, чоң кичине деп бөлүнөт. Биякта чоңурагы 15 миң, кичиреги 12 миңден экен. Базарга көбүнчөсүн жаштар келбейт. Бул жакты карасаңар, жалаң улуттук күрүчтөн жасалган нандары деп айтсам болот. Күрүчтөн жасалган бул согу сахар менен күрүч эле даамданат, бирок аябай өздөрү жакшы көрүп, жакшы ичишет. Мынакей мынтип эле свежий балыктарды мынтип кесип, сашими деп коет эмеспи? Бияктан эле шыдыр сатат. Бардыгын мындай аквариумдан тирүү балыктарды сатат. Ушул жерден анан сашимиге союп берет. Мал сойгондой эле мынтип союп, анан кесип берет. Бул жакта кийимдер, айылга керектүү оокаттардын баары сатылат экен. Мурда Кореяда өрүк дегенди көрчү эмесмин, 10 жыл мурда келгенде. Азыр мындай өрүктөр пайда болуп калды. Сурасам Кореяныкы дейт. Өткөндө жеп көрсө, булардыкы анча даамдуу эмес экен, кыргызстандыкы аябай даамдуу болот. Картайган апаларга, аталарга жана айылга керектүү оокаттар көп сатылат экен. Мындай топулар, шапкелер, үн коргоочу, маскалар, носкилердин түрлөрү, зонтиктин түрлөрү. Бул зонтик болсо үн коргоочу зонтиктер. Биякта Кореяда картайган апалар баары эле көтөрүшөт. Жаштардын көтөргөнүн көп көрө албайм, может башка чоң шаарларда көтөргөндүр. Биздин шаарда мындай зонтикти жаштар көтөрбөйт, жалаң гана карган апалар көтөрөт. Дагы карасаңар, фартуктун түрү бар экен. Жанагы иштеген кишилерге ылайыктуу кийимдер экен. Холодильник деп үйгө кийген шымдар.
чынында эле ысытпайт, жумушак, жагымдуу болот денеге. Бул кийимдер аябай жакшы. Дүкөндөн алсаң деле ушундай, базарда дагы мындай кийимдер бар экен. Эт саткан адамдарга же деңиз балыктарын саткан адамдарга же идиш аяк көп жууган кишилерге жакшы экен. Суу өткөрбөйт. Бул машинаны карасаңар, машинабы же мопедби же кандай айтылат билбейт экенмин. Буякта картайган апалардын, аталардын буту ооруган адамдар муну айдап алып жүрө беришет. Буга киргенге бардык жерге ылайыктуу көтөрүлгүчтөр да бар буякта. Тепкич, анан ушундай коляска, ушулоңду 4 дөңгөлөктүү, 2 дөңгөлөктүүлөр көтөрүп чыкканга ылайыктуу жолдор бардык жерде бар. Ошон үчүн ыңгайлуу. Муну каалаган жерине, каалаган жерге дери айдап барса болот. Азыр карап туруңуз, атабыз муну айдап алып кетет. Атанын айдап кеткенин карап коелу. Буякта жолдагы ыңгайлуу муну айдаганга. Киргенге ар бир жерде атанын буту ооруйт окшойт. Ошондуктан ушундайды айдап жүрөт экен. Бул бардык барчу жерлерге ыңгайлуу. Кетти атабыз. Муну баары эле туура түшүнүп, жолдорду бошотуп беришет жөө бараткан адамдар. Кореянын болсо мынакей көчө тамактары. Бул базардын ичиндеги эң популярдуу, эң дамдуу тамак. Кореянын 3 каналы келип мактап кеткен көчө тамагы экен. Бул болсо балык менен, балыктын эти менен күрүч камырынан жасалгандар. Корейстер аябай жакшы көрөт. Муну окуучулар, көбүнчөсүн окуучулар, жаш балдар жакшы көрөт. Ачуу, анан стрессти снимать этет деп айтышат. Un менен, күрүчтүн уну менен жана балык эттер менен жасалган тамактар. Эң дамдуу, эң популярдуу тамак саткан жер. Мындай свежий балыктар бүтүп, эми кургатылган, каак өңдүү балыктар дагы бар. Муну апарып алып, өзүң салат жасап, же сорпо жасаганда колдонуучу балыктар. Бул болсо деңиз капусталары. Бул жакты карасаңар, тамак аш менен эле кийимдерди чогуу эле сатып беришет. Талага ылайыктуу шапкалар бет күйбөгөнгө. Бул носкилерди карасаңар, чешкабы же балеткабы аябай кооз көрүнөт экен. Мен да мындайды биринчи жолу көрүшүм. Базарда эле сатылат окшойт, мен дүкөндөрдөн көрбөптүрмүн. Чынында эле жакшынакай экен. Мейлейлердин түрлөрү колун күйбөгөнгө, күндөн сактаганга, машина айдаган айымдар көп алып кийишет. Жаштар дагы, каргандар дагы. Чынында эле жакшынакай мейлейлер экен. Маскалар, күндөн сактаган маскалар. Анан мындай күндөн сактаган колго кийгичтер түрү бар экен. Маскага таккычтар. Көбүнчө буяктагы товарлар айылга, анан картайган адамдарга, орто жаштагы адамдан өйдө карай ылайыктуу оокаттар экен деп айтсам болот. Карасам мен купальник экен деп ойлосом, бетке кийген неме экен, бетиң күйбөш үчүн. Иго 얼마예요? 얼마예요? Күнгө күйбөш үчүн бетке кийген неме экен, азыр силерге кийип көргөзөм. Жакшы оокат экен чынында. Мынтип кийип, көзүң эле чыгып калган неме экен, талаада мустак тартып, ысытпай бетиңди коргочу шапка экен. Мен мындан бирди алдым. Үйдөгүлөргө айылга берейин деп азыр кийип көргөзөм. Кийгенде мындай болуп калыптын, чынында эле аябай салкын экен деп айтсам болот. Мустак тартып атат, сонун болуп. Мунусун алдыга тартасың дейт. Чынында шумдук нерсе экен.
мустак тартат экен аябай. Бул нерсе жакты. Мындан бирди алдым. Бул мискейлерди карасаңар, бул мискей Кореяда рамён бышырган мискейлер. Буга бышырганда рамён даамдуу болот деп айтышат. Жука алюмин экен. Алюмин сыяктуу көрүнөт. Жеңил, калай мискей деп айтсам болот. Жакта бут кийимдер сатылат экен. Бул бут кийимдер Кореяда аябай ыңгайлуулукту ойлогондуктан, чынында эле бул астыңкы подошвасы аябай ыңгайлуу, бутты оорутпайт, апаларга аябай жакшы. Момун болсо мастерлер менен, Кореядагы парикмахерскийде мастерлер менен медсестралар көп киет. Биздин жумушта да ушул оңдуу чокойлорду берилет. Жумуштан бекер берилгендиктен бияктан сатып алып кийгендин кажети жок. Бирок мамам улгайып калгандыктан боякта мага бир чокой жакты, бирди алат окшойм. Чынында аябай жакшы карасаңар. Баасы 25 000 экен. Жоң гана видеону тартып кетип калбастан, буларды да колдоп, бир чокой алып кетсем, буларга да жакшы. Энде баштык толту, кичинекей түйүнчөк баштык мынтип чоңоюп көп болуп калды. Базардын аягына келдик. Эмки көрүшкөнчө аман эсен болгула, жакшы алгыла. Базардан чыга калганда эле мындай парковка местасы жайгашкан. Кореяда парковка местасы ыңгайлуу. Эң негизгиси парковкадан чыга калганда эле жакын жерде мындай көк белгиленген, мындай белгиленген ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын орду турат. Анан бул места өкмөттүн местасы болгондуктан, өкмөттүн парковкасы болгондуктан 60 минутта бекер, андан кийин 30 минутта сайын 500 вондон кошулуп төлөнүп турат. Мынакей парковканын көрүнүшү. Ар бир жерде көк менен белгиленген, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ордуну бар. Бул чыгып бараткан жерибиз. Эми азыр адамдан машина көп дегендей, мындай ыңгайлуу машина койгон парковкалар болсо деле ар дайым жетишпейт. Орун ар дайым жетишпеген кез. Кайда болбосун эле ошол көйгөй го. Мен 1 сааттан ашык жүрүптүрмүн. Кошумча акча чыкты. 1 саат болсо бекер болчу. Бул жерге картабыз менен төлөйбүз. Мынакей менин үстүмдө элим багым чыкты. Бияка да чыкты. Анда акчасын төлөйт.